Салам, чоң ой атасыңар. Arduino боюнча экинчи сабактын экинчи бөлүгүнө кош келдиңер. Видеодо баскычтар менен дагы жакындан таанышып, мисалдарды аткарабыз. Суроо кантип баскыч басылганда анын абалын өзгөртүп, жана ошол абалын сактап калууну ишке ашырса болот. Бул үчүн өткөн сабакта чогулткан бир баскычтуу схемабызды өзгөртөлү. Программалык кодко кайрылабыз. Баскычтын учурдагы абалын сактоо үчүн логикалык типтеги өзгөртмө кошолду. Логикалык типтеги өзгөрмөлөр эки гана абалда болот: же туура, же жалган. Башында жарык диодубуз өчүк болгондуктан, жарык диод абалын жалган деген маани берели. Мисалы, бул жерден баскыч басылды. Демек, анын мурдагы абалын өзгөртүшүбүз керек. Эми өзгөрүлгөн абалды кайра текшеришибиз керек. Эгер туура болсо, жарыкты күйгүзөбүз. Болбосо, өчүрөбүз. Көрүнүп тургандай, эгер операторунун ичинде дагы бир эгер операторун кошсок болот. Башкысы алардын денесин баштап жана жыйынтыктап жаткан фигуралуу кашаларды чаташтырып албоо керек. Программаны тактага жүктөйбүз. Жыйынтык. Өткөндөгү схеманы өзгөртөлү. Жарык диодун жандырып өчүргөнгө эки баскыч орнотолу. Бирөөсү жарыкты жандырат, экинчиси өчүрөт. Arduino чөйрөсүн иштетебиз. Коддун башында өзгөрмөгө жарык диодунун пинин аныктайбыз. 13-чү пин. Жана баскычтардын пинин билдиребиз. Биринчи баскычтын орду экинчи пин болсун. Ал эми экинчи баскычтын орду үчүнчү пин болсун. Setup функциясында баягы эле пин мод аркылуу жарык диодун чыгуучу пин экенин билдиребиз. Ал эми баскычтарды маалымат киргизүүчү пин кылып дайындайбыз. Кайталоочу loop функциясында биринчи баскычтын абалын сактай турган атайын өзгөрмөнү аныктайбыз. Барабардан кийин digital read аркылуу экинчи пинге кошулган биринчи баскычтын абалын көрсөтөбүз. Качан баскыч басылганда өзгөрмө 1-ге барабар болот. Басылбаган маалда 0-гө айланат. Эгер конструкциясы менен биринчи баскычтын абалын текшеребиз. Эгер сигнал жогорку болсо, жарык диодун жандырабыз. Андан соң ошол эле эгер конструкциясы аркылуу экинчи баскычты текшеребиз. Эгер баскыч басылса, жарык диодун өчүрөбүз. Кодду тактага жүктөйбүз. Жана натыйжа. Келгиле, кийинки мисалды аябай эле оорлоштурабыз. Баскычтардын жана пьезодинамиктин жардамы менен кичинекей пианино жасайбыз. Жогоруда каралган түрдө макет тактасына 5 баскычты орнотобуз. Белги бергич буттарын 2-ден 5-чи пиндер аралыгында жайгаштыралы. Пьезодинамикти могул жерге жайгаштырып, башкарууга бир бутун санариптик пинге, бир бутун жердештирүү пинине кошобуз. Схема чогулду. Ойлонуп атсаңар керек, пьезодинамик деген эмне деп. Кыскача бул жөнүндө маалымат алалы дагы, анан код жазганга өтөлү. Пьезодинамик үн чыгаруу үчүн колдонулган түзүлүш. Качан пьезодинамикке электр сигналын жибергенде, анын ичиндеги пьезо элемент өтө тез термелип баштайт. Термелүү вибрацияны пайда кылат. Вибрация өз учурунда үнгө айланат. Үндү башкаруу үчүн ар кандай жыштыктагы сигналдарды беребиз. Arduino дүйнөсүндө бул үчүн тон функциясын колдонобуз. Ар бир нотанын өзүнүн жыштыгы болот. Анын баарын эсептеп, убакыт коротуп отурбаш үчүн интернетте жарыяланган макаладан даяр маанилерди көчүрүп алалы. Бүтүн сан түрүндө өзгөрмөгө нотанын жыштыгын жазабыз. Бул сандар программа ичинде өзгөрбөгөндүктөн, программаны жеңилдетиш үчүн константа экенин билдиребиз. Ал үчүн const сөзүн жазабыз. Пьезодинамиктин пинин аныктайбыз. Алдында баскычтар кошулган пиндерди жарыялайбыз.
Setup функциясында pin mode командасы аркылуу баскычтарды кирүүчү, ал эми динамиктүү чыгуучу pin деп билдиребиз. Loop функциясында if жана digital read аркылуу баскычтардын абалын кезек-кезек менен текшеребиз. Эгер баскыч басылса, тон менен пьезо турган пинге туура келген жыштыктагы белгини жөнөтөбүз. Эгер эч бир баскыч басылбаса, no tone аркылуу пьезонун термелүүсүн токтотобуз. Коддун ушул бөлүгү өтө тез жана үзгүлтүксүз кайталанып иштегендиктен пианино эффектиси аткарылат. Тилекке каршы, пианинодо ойной албаганымдан кандайдыр бир музыка чыгара алган жокмун. Эгер силер ойной алсаңар, схеманы чогултуп, ырыңарды социалдык тармактарга жүктөп, биздин баракчаларды белгилеп койгула. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталды. Кийинки сабакка тапшырма пианино схемасына бир жарык диодун кошуп, ар бир баскыч басылуусунда жанып тургандай жасагыла. Сабакта колдонулган код жана схемаларды видеонун сүрөттөмөсүнө жазылган шилтеме аркылуу таба аласыз.